Акмал Гуламов 2 гектар аянттагы багынан алма жыйнап жатат. 1200 көчөттүн 600дөн ашууну алма. Багбан өткөн жылы 22 тонна түшүм алса, быйыл андан көп терүүнү болжоп турат. Түшүм алыш үчүн буну жаштыгыдан өзүм көчөттөн баштап эккенмин, кыганмын. Караганмын да немесине. Обрезка, тайга şu немесиге астыга неме эккенмин. Кара эгин эккенмин. Батыраак чоңоюш үчүн кара эгин эккенмин. Пияз, помидор. Шонтуп деме кылабыз да караганбыз. Алма терүү иштерине атайын жумушчулар тартылган. Мында көп аянттагы алманы аз убакытта териш үчүн көп кол керек болот. Кадамжай районунун Масалиев айыл аймагында элдин басымдуу бөлүгү багбанчылык менен алектенет. 3000 гектарга жакын аянтта бак өстүрүлөт. Bu almanın pışkanının anan çoğunu birinci terimde teri bütöbüz inşallah anan kiyingi biz birinci terimde bütküçör ikincisige kiyingileri dayar bolup kalat. Kögü maydalары çoğuyup kalat değil mi? Kişinekeyleri. Emi tüşümge karap tüşüm köp bolsa köpkö çözülüp ketet, tüşüm az bolsa az deli bütüp kalabız. Azırı günde bir jumadan aşıp kaldı bul bakka kirgenibizge. Былтыр район аймагында 12 000 тонна алма жыйналган. Бирок базар баасы арзан болгон. Быйыл алма эрте бышып, баасы жогору дешет адистер. Былтыр ошол жакшы болуп, кичине арзан болгон. Быйыл ошол өткөн жылга салыштырмалуу 2 эсе кымбат. Бүгүнкү күндө кызыл алманы 30 сомдон 45 сомго чейин алынып атат, сортуна жараша. Ал эми семереңке деген алмабыз 30-32 сомдон. Былтыр ошолор 10 сом, 15 сом болуп, тип топтаган былтыр 2,5-3 сом болсо, быйыл 6-6,5 сомдон астына түшкөндөрдү алышып атат. Кадамжай районунда 1204 гектар аянтта гилас, 1365 гектар алма жана 20230 гектарда өрүк өстүрүлөт. Мындан сырткары шабдалы, кара өрүк, малина, жүзүм бар. Жылына 9600 тонна мөмө жемиш жыйналып, 3600 тонна чет өлкөгө экспорттолот. Улан Маккамбаев, ЛТР, Баткен облусу.